Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдин да ой чуңкурун түзөгөн. Арыбаңыздар достор, мен бул чыгарылышты ушул ырсаптар менен баштагым келди. Мен азыр кайсыл жерде турганым эми айтпасам деле видеонун аталышынан белгилүү болсо керек. Эне сайдан баарыңыздарга салам. Жана бул видеону көрөрдүн астына баарыңыздардан суранарым лайктан басып каналга катталууну унутпаңыздар. Баарыңыздарга көңүлдүү көрүүлөр. Аркамдагы жазуу окулуп атабы? Билгендер болсо айта кеткиле, бул кайсыл жерде экен. Билбегендер үчүн өзүм тааныштыра кетейин. Мен азыр Екатеринбург шаарында турам, темир жол бекетинде. 5-6 айлык тыныбуудан кийин саякатымды баштадым кайра эле. Мына азыр видеодо бетимди көрүп аткан болсоңор, буга чейинки видео менен салыштырсаңар, айырмасы асман менен жердей. 10 килограммга семирип кеттим. Россияда жашоо мага жагат. Анан дагы кээ бирлер сурап калышат, кайсыл жакта иштейсиң, саякатка акчаны кайдан табасың деп. Мына ушул Екатеринбург шаарында базарда соода кылып иштейм. Аэропорт, бул вокзалга эмнеге келгенин себеби, бул жерде коомдук транспорт бар. Шаттл бас, экспресс автобустар вокзалдан аэропортко чейин каттайт. Ошолор менен азыр кетем. Баасы 150 рубль болсо керек эле. Кечинде Кемерово учам, Кемероводон дальше көрөбүз, караштыра элекмин, автобус менен кетем Абаканга чейин. Салбык көргөндөргө Абакандан барыш үчүн биринчи автовокзалдан Черногорскийге барабыз. Черногорскийден дагы башка маршрут менен Пригорскка барабыз. Пригорсктан дагы сол жака автостоп менен кетебиз. Барыш оңой эмес, түз маршрут жок. Мынакей 102 номер Черногорск Абакан. 72 рубльден кетип атам азыр. Спасибо большое. Келип калдым. Мынакей 103 автобус менен жолду кантип өтөм билбейм эми азырчы. Машиналар жок да, жүгүрүп өтүп кетишим керек. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дейт. Атам Кыргызстанда. Элдер менен таанышайын десем, айланамда эч ким жок. Эч ким көрүнбөйт, ким менен таанышмак элем. Атым жок, бирок эки бутум бар. Жер менен таанышайын десем, жерлер билбейм, кыргызча сүйлөйбү, жаңы келдим азыр. Салбык жазынын мурунку күргөннери дейт. Welcome to Salbık Museum. Накта кыргызча эң жогорусуна жазылып турат. Билдиңер да кайсыл жерде жүрөм. Азыр эми 1 сааттык жолду жөө басышым керек ушул жерден. Жарым саат болду басып келгениме. Салбык бул жерде 2-3 салбык бар. Бул азыр кичи салбыкка келдим. Бул жерде коргондор. Басып келе жатканыма 1 саатка жакындап калды. Трассадан. Азыр астымда мынакей бир дөңк турат. Бул айланасында таштар турат. Бул ошону менен мен санагандан 3-чү салбык болду. Кургандар. Бул жерде бирөө бар, мына майдасы. Астыда дагы бирөө, экөө калып кетти ошондо. Булар абдан эле көп окшойт. Бул жер астында калганда канча коргондор бар. Мына кең чоң салбыктар коргонуна келдим. Бул талаганын аталышы негизи эле салбык талагасы. Бул коргондордун эң чоңу. Бул мамлекеттик коргоого алынган экен. Анан да айландырып тосмо менен тосуп коюптур. Билбейм азыр кириш кайсыл жеринен экен. Коргонго да кирдим. Бул жерде кароолчусу орус киши экен.
Коргондордо көрө бер, бара бер дейт. Жүрөктөр сого баштады го. Видеодон, сүрөттөрдөн көргөндө бул таштар чоң көрүнгөн, бирок мынчалык чоң көрүнгөн эмес. Адамдан канча эсе чоң чыгат. Ушул өлчөм, ушул көлөмдөрдү карай бергиле. Эми бул тарыхый маалыматтарды айтпай эле коеюн, буларды интернеттен деле көрө алсаңар болот өзү. Мен өзү тарыхчы деле эмесмин, ошондуктан жөн гана өзүмдүн сезимдерим менен бөлүшкөнү келдим силерге көрсөтүп. Карагыла ушул коргоонду. Эми бул таштардын көлөмүн эми айтпасам деле көрүнүп турат. Адамдан бир канча бир 20 эсе чоңго. Тарыхка кайрыла кетсек, бул таштар 2,5 миң жыл мурда бул жерге курулган деп айтылат. Эми мен тарыхчы эмесмин, журналист деле эмесмин. Ошондуктан эгер тарыхты билгендер болсо, мени бул видеодо анча мынча тарыхый маалыматтарды кошо кетем, ошолорду тууралай кетесиздер. 2,5 миң жыл мурда буларды кантип ташышкан? Неге биз Египет пирамида кургандарга таң калабыз, ошо Стоунхенджди кургандарга таң калабыз, жана бул таштарды көтөрүп келгендерди биз ойлобойбуз деле да. Бул биздин тарыхыбыз. Эми сай жөнүндө азыр кыргыздардын деле көбү биле бербесе керек. Кыргыздарга биз 2200 жыл деп коебуз го. Ошол кайдан келип чыккан? Бул жөн жерден келип чыккан эмес, табадан эле ойлоп табышкан эмес. Бул деле бир илимий изилдөөлөрдөн улам айтылган маалымат. Канчалык чыны бар, канчалык жалганы бар, аны эми окумуштуулар гана билет. Таштарды карагыла. Кантип ташып келишкен? 2,5 миң жыл мурда ушул квадрат да, эми мындайча айтканда квадрат 70 метр экен бул жагы. Бул жагы 70 метр экен. Ошону туура эсептеп, ушул таштарды туура ташып келишкен. Жана бул деле Стоунхендж сыяктуу ошол убакта күндүн көлөкөсүнөн убакытты билишчү экен. Жүрөктө бир башкача сезимдери бар. Бир кездерде ушундай цивилизация болуп, адамдар ушул жерде жашап баргайсы күн өткөрүп жүргөнү азыр бардыгы топурак астында калган. Эч ким жок бул жерде. Бул жерде бир машина келип калды, ошолор менен кетип калат окшойт. Болбосо да 1,5 саат жөө басым келбейт. Бул экспозиционный зал, мынакей тагар маданиятына кайраштуу археологиялык казуулардын жыйынтыгы. 5-4 кылымдарда дейт биздин доорго чейин. Болжол менен ушундай курушмак экен. Мынакей бронзодон бу жасалган бычактар. Кыргыздар эмес, анан ким тарткан буларды? Мына бугуну бизде бугу эне уламышы бар го, ошол бул жактан келген да. Бугу эне жана бала менен кызды эне сайдан ала тоого алып барат го, ысык көлгө. Ошол уламыш ушул жактан келген. Бугу энени да бул жактан маралды ыйык көрүшөт хакастар. Мен азыр группа менен кетип атам. Астыдагы тиги кепкечен киши гид. Никакой ценности ни для грабителей не представляли. Обрывки тканей, который был украшен сам склеп китайского производства, вышитый золотом. Evimde. Evin nerede? Kırgızistan'da mı? Şimdi bir dakika maga azыр бул гид бардык маалыматты түшүндүрүп берди, анан кийин менен сурап калды. Сен да кыргыздар менен хакастарды бир эл деп эсептейсиңби деген да. Албетте бул деген эми логикага туура келет го десем. Хакастар эми орусташып кетишкен да, биз дагы ислам динин кабыл алып арабташып кеткенбиз, бири-бирибизди түшүнө албадык кыскасы. Ошондон бери сүйлөшкөн жокмун, жакындабай эле бул жерде түркиялык кардешимди көрүп калдым, ошо азыр буга гид болуп жүрөм. Мен өзүмдүн версиямды айтып жүрөм, а гид хакас гид орусчалашып кеткен версиясын айтып атат, мага жакпай атат негизи. Ичине киргим деле жок. Коргондордон кетип атам. Гидтер менен кошулуп акча да бербедим, булар менен бекер эле кетип атам азыр. Жолго чыгып алсам эле болду. Исмиңиз эмне? Нурал. Нурал.
1 сааттан ашык жолду жүрүшүм керек эле, дагы жолдон автостоп менен машина токтотуп келип 1,5 саат жүрө турган жолду бекер келдим. Жана туристтер менен кошулуп алып жакшы болду бул жагы. Мен түндө Абаканда калып атам. Азыр таң атпай саат 7 болду. Минусинскке баратам. Минусинск менен Абаканын ортосунан Енисей дарыясы өтөт. Абаканда азыр эле байкаган сентябрдын бүгүн 13-ү, 12-си. Түтүндү көрдүңөрбү? Бул смог Кыргызстанда көмүр жакканда шындай болот го. Азыр бул жакта да уже жеке үйлөрдө көмүр жага башташты. Бул демек бул жака кыш эрте түшөт. Минусинскке барып Андрей тосуп алат. Өткөндө Кемероводон келген айдоочу. Ошол менен бир аз шаар кыдырып көрөм. Өзү айтты эле. Эртерээк келсеңиз шаарды көрсөтүп берем, бат эле болот деп. Макул, неге болбосун. Что складское здание царское, что вот это здание. Ну, пожалуй, что, наверное, начало, первое десятилетие 20 века. Этим домам примерно сколько лет? Больше 100. Вот это склад купеческий, типичный купеческий склад, сделанный из песчаника. Природный камень. Вот уже склад старинный царский. Кстати, обратите внимание, вон эта арочка, видите, вход вон тот. Это ворота. вход. И там была такая же с той стороны, но ее не сохранили, не смогли. Өзүңөр көрүп аткан булар имараттардын 200 жылдык тарыхы бар. Бул жерге орустар келгенде эле көмүр чыгат бул жерден. Көмүр, темир, алюминий ошолорду иштетиш үчүн бул жерге адамдарды алып келишкен, ошолордун баардыгын курулушка жумшаган. Это дом доктора Малинина. Царский. Колонны, все это вот старинный особняк. Единственный дом с колоннами в городе. Это колонны деревянные? Деревянные, да. И вот еще одно здание. Вот это обратите внимание, да? Я не помню, то ли 16, то ли 18 окон у него выходит на одну сторону. И владелец этого дома был не купец, не крестьянин, а обычный кузнец. При царе работящие люди могли себе позволить такой дом построить. Владимир Ильич Ленин, кстати, был в этом музее, там есть библиотека, книжки брал, читал, сидел, изучал, продолжал развиваться, несмотря на то, что находился уже в ссылке. Ну и самое главное здание, вот оно перед нами. Это дом Вильнера. Бул астыстагы имарат бул Вильнердин үйү болгон экен. Вильнердин аты айтып тургандай эле бул жөөттөрдөн чыккан. Билесиңер өзү жөөттөр соодага кыйын болорун. Карагыла ушундай жерде бир адам эле үй бүлөсү жашаган. Кандай акча каражат керек болот да ушундай үйдү куруш. Бул 150-200 жыл мурунку. Биз азыр Тоо таштагы жазууларга бара жатабыз. Жолубуз бир 15-20 мүнөт алат. Первые люди там были еще 5000 лет назад. Мы находили каменные отщепы, скребки, наконечники стрел. Так называемая окуневская культура. Потом эту гору посещали люди уже эпохи бронзы, карасукцы, тагарцы, скифы. Рисунки там были наскальные, мы их увидим сегодня. Вижу, вот. Это лось или лошадка, кто-то бежит. Да, лошадка. Голова. Вон там тоже рисунки. Вот. Угу. Угу, шамалдан билбейм, угулбай калышы мүмкүн. Мынакей бул башы. Бул уже ташта чегилген да. Бул жери буту, мындайдан буту. Бул жерде дагы мына өзүңөр көрсөңөр. Башы буту өчүп калыптыр, мынакей бар экен, куйругу. Буту бар экен. Чегилип тартылган баардык ушулар. Буну өзү туристтик эле жай эмес экен. Мага Андрей өзү жаш кезибизде келип өзүбүз тапканбыз дейт. Бул өзү тарыхчы, анан тарыхка абдан кызыгат. Ушундай эски маданияттарга, ташты издегендерге, раскопкага изилдеген абдан кызыккан адам экен. Ошого мени чакырды өзүчү. Эң жакшы көрүнгөн ушул жер. Мүмкүн бул шамалдан далда болуп жакшы сакталган.
өзү изилдөөчүлөр эле жок экен да, болбосо мүмкүн дагы көп нерсе таба алат. Андрейдин айтымында бул жерге кол деле тийбейт дейт изилдегеничи. А я думаю, там и восхищаюсь маленькими рисунками. Вот кайсыл жерден башталатыны. Карагылачы. Күн чагылышып көрүнбөй алып аткан жокпу, мен профессионалдык камерамда жок экен. Мына бул жерде адамдын сүлөкөтү. Башы, буту, колу ошо толтура мынакей. Жана скифтердин сүрөтү бар го, ошо окшош экен. Башы узун. Үстүндөгү да колго жасалган коргон. Өздөрү адамдар жасаптыр. Билинип эле турат да. А бул табиаттан. И вот тут девушки, юноши, кто йогой занимается, тут сидят, коврики принесут и работают над собой. Не ленятся, сюда поднимаются. Да, конечно. Ну, такого второго места нету здесь. Самые ближние рисунки от Абакана километров, наверное, 70, а то и 100. А тут рядом, вот он. И то никто не знает сильно это место. Мало. Таптын дейт барайынчы. По-моему, это он. Вот камешек вот этот лежит. Это не осадочная порода, это принесли уже сюда. Ну-ка. Они бывают полупрозрачные. Да-да-да, это кремень. Вот можете сувенир себе взять. Это осколочек, обработанное орудие, кусочек. Тут этого камня нет, его принесли люди, обрабатывали орудие, делали наконечники стрел, копий, дротиков. Мен таба алдым, назгарагыла, күнгө барабыз. Бул прозрачный, көрдүңөрбү? Күнгө көрүнүп турат. Болбосо мындай кара эле. Буну адамдар кийин жасашкан да. Таштагы, жартагы сүрөттөрдү көрдүм. Бул сүрөттөргө канча жыл болгону белгисиз. Айдан калып, таң калып келдим, азыр ойдумда чыкканбайды. Бул жерди качан көрөм, качан келем мындан кийин жакшылап эстеп калышым керек. Эстеп калыш үчүн видеого тартсам, бул мага чоң эстелик болот. Kül bolup ak şarıqtan barğın adam şirinde. Саяна Шушенский ГЭСке баратып, ортодо эле бир пересадка менен кете турган бир шаарга келгем, Саяна Горск деген. Автобус жок, көчөдө калып кетсем болобу эми? Же бир транспорт жок кете турган. Мен барыкча жабылып да калбаса болду ГЭС. Уважаемые пассажиры, соблюдайте чистоту на автобусе. Айланасындагы тоолорду карагыла. Кыргызстанда эле. Укмуш. Ушул жерден трамвай өтүш керек эле, бирок 20 мүнөттөй болуп калды күтүп. Трамвай келбеди, жөө эле барат окшойм. Трамвай менен 20 мүнөт экен. Мынакей астында турган чоң апам айтып калды, суу жээктеп, эне сайды жээктеп, жөө деле бара бер депчи. Себеби трамвайда деле мен 20 мүнөт жол жүрөт экем. Жөө жүрсөм деле 50 мүнөттө да ГЭСке жетип калат экем. Андан көрө эки бутум бар го, жашмын. 70ке чыга элекмин. Андыктан жөө басып кете берейин. Суу жээктеп. Мяу. Здравствуйте. Приветствую вас. Я отсюда пройду на набережную. Да, ну только вот так вот надо, вот так пройдешь до остановки, а потом прямо С остановки прямо. на Елисей. Да. Через По школу, набережной я могу дойти через- до ГЭСа. да, через школу, там будет забор школы, и на Елисей выйдешь, и там будет набережная. Спасибо огромное. Спасибо. Бул жактын эли да аябай ак көңүл экен. Чоң апалардын баардыгы мага жакшы сүйлөп. Екатеринбургда маанайлар жок. Кабактар ачылбаган, баардыгы кемпири да, чалы да, жашы да, карызы да. Бул жерде баардыгы ак көңүл экен. Бул эмне эне сайдын ушундай беришендүүлүгү, а?
Карачы ушул жерде жашаган кандай сонун дачный поселок. Жашаган эле келет го. Аваз укмуш экен бул жерденчи. Эң баарынан дагы. Жашай эле бериш керек экен карачы. Мээң эс алат го бул жерден. Депрессия деген не экенин билбей унутуп каласыңар да. Жүрөктөрдү дүкүлдөтүп. Тоолордун көлөмүн карагыла. Масштаб, кандай масштаб. Енесай, сендей жайкын өзөн барбы? Енесай, сендей жаркын мекен барбы? Мен жүзүмдөгү бактылуулукту көрдүңөрбү? Багым бар, эй багым бар. Багымда жүрөгүм бар. Маңдайында келишкен татына кайкалы бар. Деп өзүм жөнүндө эле ирдеп атам, ал мага эле тиешелүү. Себеби карагылачы аркадагы сулуулукту. Муну ар ким көрө бербейт. Кече Абаканда жүрүп базарга барсам, кыргыздар иштеп атты, кыргыздар менен жерлештерим экен. Алар менен сурап, салбык коргондору кайсыл жерде? Хакасияны кантип көрөмүз, билбейм. Биз аны көргөн эмеспиз дейт. Абаканда канча 10 жыл, 15 жыл жүргөн кыргыздар бар экен. Кызыгышпайт экен ошолорчу. Жумуш үй менен эле алек болуп жүрүп эле жашоосу өтүп кетет экен да көрсө. Саякат кылам дегенде сөзсүз эле чет өлкөгө чыгып эмес. Сөзсүз эле акча көрөтүп эмес мына. Өзүң шаарыңдын сыртына чыгып деле көрсөң болот. Шаарыңан бир аз чыксаң эле мына кандай кооздуктар бар. Ошо Абакандан бир аз 2 саат, 3 саат алыстыкта жайгашкан экен. Ошол жерге жетпептир. Карагылачы кандай кооздук. Бул ушуну кооздук деп анан эмнени айтат? Бул сулуулуктан видеодон деле силерге жеткирип бере албайм. Неге мен бул жерге келдим? Алдыдагы Россия деген жазууну көрдүңөрбү? Ушуну интернеттен же жаңылыктардан көрдүңөр беле? Бул Россиядагы эң чоң гидроэлектростанция. Гидроэлектростанция, ГЭС. Тилим ушинтип булдырап калат да. Аты Саяно-Шушенский ГЭС. Бул Енесайдын баш жагы деп койсок да болот, баш жагы. Бул кичинекей эле Енесай, абдан көлөмдүү болуп турбайбы? Бул мына кичинекей эле дарыянын башы. Эми эсептеп, элестетип кое бергиле, мындан бир 10 эсе, 15 эсе чоң калган уртолору. Саат 5ке чейин вход 650 рубльден деген азыр саат 6 болуп калды. 6да келип алып, жалгыз жүрөм мен бул жерде. Азырда жарым саат, 1 саат бул жерге жетсем айланып. Аркага кеткенге унаа жок болуп калса мен кантем көчөдө калып кетем го. Токойдо аюулар жеп кетсе, жолочу канал жок болот ошентип. Эгер жебесе бул видеону көрүп аткан болосуңар да. Мына ушул жерге скверге келип, сүрөткө түшүп, мындан ары киргизбесе керек. Кыскасы ушул сулуулукту көргөнү мен Абакандан бери келе жатам. Канча 3 автобус алмаштырдым. 1 сааттан ашык жөө бастым. Жерди жакшылап карасам, чөптөр кыргызстандыкына эле окшош экен. Мынакей тармал чөп. Беде баягы жапайы беде. Ошо кетчү убактым болуп калды эми азыр. Трамвай качан келет болду экен. Элдер бул жака машиналары менен келип жүрөт. Мен трамвайды күтүшүм керек болот. Же болбосо дагы жөө кетишим керек. Эсте калаарлык моменттерди, учурларды сактап калайлы, көз ирмемдерди. Бул жерде туруп аркамдагы кыздан сурадым. Бул жерде өзү трамвай болуш керек эле, бекер жүргөн. Акыркы трамвай качан жүрөт десем, бул жерде трамвай жок дейт. Ремонт иштери болуп, азыр жол жабык экен. Андыктан дагы 1 саат жөө кеттим. Не кылам мен бул жерде орустардан сурап жалдырбай эле коеюн. Алай кеткиле деп.
Ал эмес ГЭСтин жанындагы айылда дагы, айыл деген эми шаарча бар экен, кичинекей. Бул жерге бир автобус келет экен. Саяногорск деген эл билбегенсиздер көп болгон шаарга келдим. Мындан ары Абаканга барышым керек эми. Саат 7-ден 12 мүнөт өттү, Саяногорсктомун. Бул убакытта Абаканга автобус токтоп калат экен. Анан Блаблакардан попутка кете турган машина карап атам азыр. О, здравствуйте, Роман. Я у вас забронировал поездку. Где мне вас ждать? Отель Черногорск? Хорошо, отель Саяногорск. Там 8 буду ждать. Саяногорск мейманканасына кел деген, айдоочум. Аны 8-ге жакын келем деген эми ал келгиче. Дүкөнгө кирип кофейня бар экен, ошол жерде кофе ичип коюп отурам. Хакастар кыргыздар менен мамилеси начар экен. Мен кыргызмын десең да жаман көрөт го, себеби биз мусулманбыз. Булар мусулмандарды мамилеси начар экен. Эми стереотип да интернеттен эле көрүп айтышат. Көчөдөгү хакастардан сурагам. Эң көп хакас улутундагылар жашаган жер кайсыл жер десем, элдер Аскиз деди. Аскизде көп хакастар жашайт. Дегеннен анан таксиге отуруп келе бергем. Билбейм азыр эмне кыларымды деле. Көчөдө тентип жүрөм. Жазууну көрдүңөрбү? Кандай стилде, кандай орнаменттер, оюулар менен жазылган. Цветтерде ушундай экен. Шиномонтаж дегенде кыргызча кантип которот билесиңерби? Мен бир вариант таптым. Тегилек деген шиномонтаж болобу? Ал эми бул жакта карагыла. Бози турат, бози таап алдым. Бирок тилекке каршы Кытайлардын бози экени да ичи темир. Выходной, тынак күндөрү, тыныгуу күндөрү. Суббота, воскресенье. Чечиме, Позырак. Позырак деген бул базар деген окшойт да. Бизде базар күнү дегенде позырак дейт го. Субботаны эмне дейт? Эми биз перстеден алганбыз да, ишенби деп. Чечиме. Биз чечиме деп ушул тилден алышыбыз керек экен. Перстердин ишенби, шамбазын колдонбой, чечиме деп колдонушубуз керек экен. Жакшы. İçine gireyilçi ana. Kamerаны өчүрөйүн, жаман көрсөтүп бар. Мына оюлар бар, кыргызча бар. Туалдарында. Өзүм үйүмдөгүдөй тамактангандай эле тамактанып отурам. Болгон тилинде булар түшүнүшпөйт азыр. Каяктан келгенин айтсам, остор ачылып калатмыш керек. Тамагым бул жерде просто тамактарым эле бир аз башкача. Бул мындай козу карындан шорпо, а бул сыр менен. Тамагыбыз таттуу болсун анда. Эгер бул видеону көрүп силер да тамак жеп аткан болсоңуз, силердин да тамагыңар таттуу болсун. Тамактанып отуруп, бир нерсе акылыма эме келди да. Бул жерде Сытый бай деп турбайбы? Мен муну Сытый деген бизде Батый ошо окшогон аттар болот го. Мен бул Сытый деген ат экен, адамдын аты экен деп ойлоп. Көзү орусча эле, курсагы ток бай деген экен эле. Ага акылым жетпей, эми алыстагы жазууну карап туруп, анан кийин эми билип атам ошо. Мейда мей. Сытый бай эмес, Сытый кедей да. Кыргызстандын айылдарынын мен райондорунун биринде эми жүрүшүмдү улантайын. Мен дагы Аскизге келгендин себеби, Аскизде хакастар көп жашайт. Анан бул Аскиз деп кийин эле коюлуп калганда, ага чейин Аскыз да аталышы Аскыз болчу. Ал жерде көрдүңөр, Катановдун адынан аталган Аскыздагы жер суу үйрөнгөн музей дейт. Краеведческий музей дейт, жер суу үйрөнгөн музей дейт. Аскыз дегенде, кыз деген сөзү кыргыз дегенде экөө окшош кетет экен да. Кыз дегени буларда деле бир уруу дегенди билдирет экен. Ас дегенин биле албадым. Кыргыз деген деле мүмкүн 49 дегендей го, урууларга.
Экөөнүн bir байланышы бардай да. Кстати, я тоже понимаю вот. Адынан, атынан аталган у нас также. Асхыстагы жер, суу үйрөнгөн музей у нас. Спасибо, Алексей. Вам спасибо. Такой вам подарок для вас. Мындан кийин Михаил Федорович Кацановго да кызыгуум артып калды. Буйруса бул жөнүндө да көп маалымат алам бу. Өзүм деле айылымда кетип аткандай эле болуп атам. Баардыгы эле өзүбүздүн эле адамдар. Машина айдаган деле эжелерин деле кыргыз эжелер. Басып жүргөн кыздар деле мына баардыгы эле кыргыздар го. Айырмасы жок ай. Базарга кирип шапшың этип оозумду кыймылдатып турайынчы. Бул жерде кимдер бар экен? Алманы чөнтөккө салып алып кетет окшойм. Üç штук, бересизби? 3 штук. 500 рублей. Ядро? Штук. Ушунча 4-5 жыл өтүп, сүрөттөрдү байкаган эмес турбаймынбы? Топоев дейт. Изен болсун тааларыма. Изен болсун сууларыма. Изен болсун үйүмө. Таза өскүрген чериме. Тазаны билбедим. Турган чериме деген жериме деген экен. Карагыла баягы Манастын эле сүрөттөрү. Саат 3-төн 52 мүнөт өттү. Акыркы маршрут Аскизден Абаканга саат 5:30 кетет экен. Мен эгер азыр бул маршрутка отуруп Аскиздин ички айылына барсам 1,5 сааттын ичинде келип калышым керек экен ушул жерге. Жетишемби, жетишпеймби? Өзүмдү текшерип көрөйүнбү? Еще буханка я. Еще буханка. Домашний суп бар мı? Мындай дагы барбы? 3 дана, 5 дана. Сейчас посмотрю. Булар жаңыбы? Түшүнүп атасызбы мени? Түшүндүңүзбү мени сүйлөгөнүмдү? Не поняла. Түшүнбедиңиз? Все? Канча болду? 218. 218. Ушинтип кыргызча сүйлөсөм деле түшүнөт. Бир-бирибизди түшүнсөк болот экен. Ушинтип азыр элдер менен ушундай тактиканы колдонбосом болбойт. Паркка барайын. Орусча такыр билбегендей эле сүйлөйүнчү. Болбосо булар орусча сүйлөй берет экен. Мен эми Аскыздын 2-нчи айылында жүрөм. Бул эски Аскыз. Такыр эле төрүнө кетип калдым. Саат 4:30 болду. Абаканга чейин 130-140 километр алыстап кеттим. Төрнөлүклөр. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Изеннер. Мени түшүнүп атасыңарбы? Я не понимаю. Түшүнбөдүңөрбү? Түшүнгөн жоксуңарбы? Айдар, ты как знаешь, говори. Мен хакас эмесмин. Ким турникте тартынат? Ким турник жасай алат? Турник давай. Ким максимальный? Айдар, Ким Айдар канча? Сколько максимально подтягиваешь? Максимально. Сейчас. Да, я понял. Где-то... Менден көп тартынсаң, 14 звук называется. белек сага. 14? 14? Да. Кеттик, текшеребиз. Ана ким баштайт тартынып? Кто начнет? Давайте вы. Ана мен баштайын, а? Мне саратка нужно делать. Ему специально. 1 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Давай, Андрей.
Все, уже больше никто так, не сможет. Сейчас Айдара посмотрим. На. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А вы откуда? Я... Ну, угадайте вот. 3 попытки у вас. Кыргызстан? Угадал с первой попытки. А, ну точно, Казахстан. Как? Похож на хакасский. Фига, ну ты на хакасском разговариваешь. Кыргызча, хакасча ошо, что? Андрею все отдать или друзьям поделишься? Поделимся. Да. Все, я уезжаю уже. Я только что приехал сюда на маршрутке, да. Просто знаете, да, мы кыргызы с хакасами это один народ. Вы похожи, да? Андрей, ты скажи. Да, похожий. Даже хакас не может отличить меня. Язык, мне кажется, я больше знаю хакасский, чем вы. Ну, как-то схоже там. Я знаю один язык, это Там у только нас- русский, и все. У нас от 1 до 10 это ПРК, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Андрей менен дагы мелдешип кеттик. Жимлөө жадан мына жерден азыр көрөбүз. Я максимум 8. 19. 20. 20 раз сделал. А, давай. Попробуй. А, я сейчас если весим. Я 80 килограмм. Ты где? Сколько? 50? 56. Нормально, нормально. Ошентип Елес айдагы менин сапарымдагы аягына чыгып калды. Мен үчүн бул берилген 3 күн өтө аз күн болду. Эч нерсеге жетишпей калдым, бирок түшүнгөндөр үчүн абдан саз болду. Себеби көп нерсени көрдүм. Бул жердин климатын, бул жердин аба ырайын, табиатын сүйүп калдым. Бул Кыргызстанга эле окшош экен. Эмнеге биз кыргыздар жана буга эне уламышында айтылат го. Эне сайга окшош жерди издеп барып, бала менен кыздын аты эме эле унутуп калдым. Ошолорду кысып көлөк алып барып таштайт го. Себеби эне сайга окшош туруп барып таштаган экен, ал уламышты эле жөндөн жөн чыгып калган эмес экен. Сөзсүз келем бул жака. Буюрса профессионалдык камера менен келип жакшылап тартып кетем. Тарыхый маалыматтарды кошуп, себеби бул чыгарылышта мен тарыхый маалыматтарга көп маани берген эмесмин. Андыктан кош болгула, кийинки чыгарылыштарга чейин айтмакчы, каналга катталыңыздар жана сөзсүз лайк басыңыздар. Себеби мага катталуучулар керек болот. Чоң рахмат.